Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyina ve seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğan Müslümanlar, Allah Ta'alaga mına uşintip jiyilip oturabız. İnşallah mınaki orozo ayıdagı gelip kaldı. Kudaydan tilegen tilegibиз жараткан күнөөлөрүбүздү кечирсин. Жакшылыктарга кадамдарыбызды таштаганы Аллахым өзү колдоо көрсөтсүн. Ошондой эле акыреттеги даражаларыбызды жараткан Аллах бийик кылсын. Туугандар, биз мынакей Аллах Таалага ушул күнгө жеткизгенине Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун деп айтып келебиз. Улуу ибадатты аткарганыбызга Аллах ошол нерсеге бизге мүмкүнчүлүк берген үчүн дагы Аллахка мактоолор болсун деп айтып келебиз. Туугандар, мына ошондой улуу күндөргө жетүү бул өзүнчө бир немат. Бирок мусулман адамдар үчүн, ыймандуу пенделер үчүн бир гана ошол нерсеге жетип калуу эмес, мына ошол улуу ибадаттын ичиндеги жакшылыктарын, мына ошол ибадаттын берекелерин, мына ошол ибадаттын ичиндеги болгон Аллахтын рахматын, мээримдүүлүгүн тапкан адам чындыгында мына ошол ибадаттан болгон максатына жетти деп биз айта алабыз. Туугандар, мынакей Рамазан айы бардыгыбызга белгилүү болгондой, бул эң улуу Аллах Тааланын бизге берген эң улуу айы. Бул ибадат айы, бул калыстык айы. Орозо тууралуу Аллах Таала айтып атат: пенде мына ушул орозону мен үчүн суусап турса дагы, чаңкап турса дагы суу ичпестен, курсагы ачып турса дагы тамак жебей, сабырдуулук менен мына ушул орозо ибадатын кармаган үчүн мен бул пендеге сообун жеке өзүм берем деди. Белегин Аллах субхана ва таала мына ушундай белегин убада кылды. Мына ошол нерсенин иншаллах ушул берекесин мусулман адамдарга болгон Аллах Тааланын мына ушундай улуу белеги Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүндө мындай дейт: "Ман сома Рамадана иманан ва ихтисаба гуфира лаху ма тaqaddama мин замби." Кимдеги мына ушул Рамазанды Аллахка болгон иманы менен, ишеним менен, ва ихтисабан жараткан Кудайдын мына ошол соопторун үмүт кылган абалда орозону кармай турган болсо, бул адамдын өткөн күнөөлөрү баары кечирилет деди. Кечирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде: туугандар, бир жума экинчи жума ортолугундагы болгон кемчиликтерди кечирет деди. Мына ошол сыяктуу эле иншаллах мына ушул Рамазан өткөн жылкы Рамазандын ортосундагы болгон адамдар тарабынан кетирилген ката кемчиликтерди иншаллах мына ушул Рамазан жууп, иншаллах бизди күнөөлөрдөн Кудай буюрса тазалайт. Ошол нерсени биз Аллах Тааладан үмүт кылабыз. Туугандар, бизге мына ушул орозо айында болгон ичиндеги камтылган эң улуу мазмуну биздин жашообузда, биздин амалдарыбызда ушул нерсе көрүнүп туруш керек. Мына туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туугандар мына ушул намаз окуган адамдар тууралуу, бул кандай улуу зикир экендигин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап айтып кетти. Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушул намаздын улуулугун дагы айтты. Эң улуу зикир бул намаз. Ва зикруллахи акбар. Намаз бул эң улуу зикир. Зикир дегенде бардыгыбызга белгилүү туугандар, бул адамдын унутчак болгон табиятына ар дайым эскертип туруу бул адамга аябай зарыл. Эмне үчүн дегенде туугандар, дайым айтабыз, биз эгерде мына ушул зикирден калпала турган болсок, өзүбүз билбеген абалда, өзүбүз сезбеген абалда туура жолдон тайып кетиш кооптуулугу ар бир инсандын, ар бир мусулман адамдын алдында турат мына ушундай кооптуулук. Ошондуктан Аллах Таала мына ушул мусулман адамдарга 5 убакыт намазды Аллах Таала парыз. Намаздардын ортосундагы интервалдарына көңүл бура турган болсок, туугандар, мына багымдат намазы, багымдат намаз менен пешиндин ортосундагы болгон интервал эң чоң болуп эсептелет. Эмне себептен? Эмне үчүн дегенде, адамдын түнкү уйкусунан кийин бул адамдын организм эс алып уйку менен мунун денеси туугандар ошондо бир заряд алып күчкө толуп турган кезде бул адамдын ошол заряды, ошол зикри иншаллах пешинге чейин Кудай буюрса жетет. Эң чоң интервал
бул Бамдат менен Пешиндин ортосундагы болгон промежуток. Мына ушул баягы айтылган бир сөз бар го, в здоровом теле здоровый дух дейт. Адамдын организми эгерде эс алган болсо, мына ошол адамдын жүргөн турганы, адамдын тегеректеги болгон көрүнүштөргө болгон акыбалдарга, түрдүү акыбалдарга болгон реакциялары туугандар дененин кубаты менен, табияты менен байланышкан. Ошондуктан туугандар мына эрте менен эс алган адамдын заряды күчтүүрөөк, пешинге чейин, пешинден кийинки асыр, асырдан кийин шам, күн баткандан кийин эле мынакей купта. Мына туугандар эми бизге Аллах Таала мына Зумар сүрөсүндө Аллах айтып атат: "Иннама юаффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Сабырдуу адамдар булар соопторун, өздөрүнүн белектерин эч кандай эсеби жок, эсепсиз болгон ушундай улуу соопторду алышат деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Орозо айы туугандар мусулман адамдар үчүн бул эң чоң мүмкүнчүлүк. Бул айдын ичине айга жетип калып, ошол орозону кармап калып, бир гана ошол нерсе менен чектелип калбаш керек. Мусулман адам туугандар мына ушул ибадаттын ичиндеги камтылган касиеттерин, ичиндеги жакшылыктарын, ичиндеги берекелерин, мына ошол нерселерди ушул айдын ичинен ар бир акылы бар жана Аллахтын алдындагы улуу үлүшү бар мусулман адамдар извлекать этип алыш керек. Ушул айдын ичиндеги болгон жакшылыктарын. Мусулман адам бул айда чаңкап, суу ичпестен, мусулман адам курсагы ачып, бирок тамак жебестен, мына ошондой абалда оңдолууга болгон эч кандай кадамы жок. Бул айлам тегерегиндеги адамдарга болгон, коомго болгон ушундай бир агрессиясы менен айдын ичинен чыгып кетсе, демек бул инсан, ушул мусулман адам бул айдын ичиндеги болгон Аллах Тааланын бизге берген мына ошондой максатын демек бул адам ишке ашырбаптыр, жетпептир ошол максатка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошон үчүн айтты: "Мен лам яда кавла зури вал амала бихи, фалайса лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шараба". Кимде ким калпты калтырбаса, ошол калп менен жашаганды бул токтотпосо, бул адамдын ачка жүрүшүндө, бул адамдын чаңкап суусап жүрүшүндө Кудайдын эч кандай муктаждыгы жок андай нерсеге дейт. Аллах Таала бизге мына ушул айды иншаллах насип кылып атат. Ай келди бизге иншаллах. Ичиндеги бул нерсени биз дайым айтабыз, баягы Аллах Тааланын берген пенделери үчүн берген бир акциясы деп, супер акция деп коебуз. Албетте шариат маселелеринде баягы кээ тамаша иретинде айтылган сөздөр, бардык ушундай тамаша азил менен дин жаатындагы болгон нерселерди ушул тамаша эмеге салбаш керек, колдон келсе мусулман адам. Эмне үчүн дегенде бул ушундай кылыгы менен бул аябай чоң бир күнөөлөрдү мойнуна илип алышы мүмкүн. Ушундай кооптулук бар. Билесиңер да, бул самолет ичинде баягы тиги жарыялап аткан стюардессасы ошол рейс паланча болуптур, анан кийин тигиндей болду, мындай болду деп ошентип окшотуп ушундай нерселер. Ушул нерселерден абдан этият болуш керек. Туугандар, мына Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү минбарга көтөрүлүп барат. Адамдарга даватын, хутбасын жасаш үчүн көтөрүлүп жаткан кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амин, амин, амин деп 3 ирет айтып минбардын үстүнө көтөрүлдү. Ал нерсени сахабалар, ошол нерсеге күбө болгон сахабалар түшүнбөдү. Эмне үчүн Пайгамбарыбыз мындай амин деп айтты? Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга суроо узатышты. Я Расулаллах, сиз мына ушундай нерсени айттыңыз, мындай нерсени биз эч качан мурда көрбөгөн элек. Ошону түшүндүрүп койсоңуз, түшүнбөдүк биз дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мага деди Жибрил келди" деди. Жабраил периште келди дейт. Анан ал айтты дейт: "О Мухаммад, сенин үммөтүңдөн мына ушул Рамазан айына жеткен пенде, Рамазанга кирип мүмкүнчүлүгү бар тирүү ушул айга жеткен пенде жетти, бирок ушул Рамазан айынан чыккан кезде күнөөлөрү кечирилбеген абалда орозодон чыгып кетти" деп. Мына ушул пендени Аллах Таала өзүнүн рахматынан, боорукер мээримдүүлүгүнөн узактатып бул адамды тозокко киргизди. Амин деп айтты дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен амин деп айттым" деди. Андан кийин
О Мухаммад деді, мен кимде кимдин алдында сенин атыңды эстеп, бирок сага салават айтпаган. Тугандар, салават айтпай койгон инсан. Мына ошол адамды дагы Аллах Таала узактатып, өзүнүн рахматынан алыстатып, тозокко киргизсин деді. Айт, амин деп айт деді. Амин деді. Андан кийин Жабраил айтып атат, о Мухаммад, кимде кимдин тирүү кезинде жашы улгайып, карып калган ата энеси тирүү болсо, бирок ошол тирүү ата энеге болгон жакшылык менен, мээрим менен балдардын ошол атага энеге болгон ушундай камкордугун жасабастан, эгерде ушул кадырына жетпей, сыйлабастан өтүп кетсе, бул бейишке киргизбейт. Бул бейишке кирген жок. Аллах Таала муну дагы узактатып, алыстатып, рахматынан тозокко киргизсин дегенде, айт Мухаммад, амин деп айт деді. Амин деп мен айттым деді. Амин деген сөз, тугандар, бул ичинде мазмуну амин дегени Аллах Таала ушул айткан дуаны, тилекти Кудайым өзүң орундат, ошол нерсени кабыл кыл дегенде амин деп айтылат. Мынакей ушундай улуу ай келип атат. Ушундай улуу айдын жакшылыктарына эгерде биз жетпей калчу болсок, Кудай сактасын, андай жаман нерседен Аллахым сактасын. Орозо айы бул, тугандар, билесиңер, биздин элибизде Жарамазан деп, мына ошол 70 жылдык ошол кызылдардын социализм, динсиз өкүм, атеизмдин үстүндө куралган ошондой идеология менен жашап келаткан күндөрүбүздө бул Жарамазан айтып, эшиктерди кыдырып жүргөн. Тугандар, бул нерсе Аллаху а'лам, бирок ушул Рамазан айынын келгенин ошентип баягы Жарамазан аркылуу элге ошентип жеткизип жүргөн ушундай бир ыкма болсо, бүгүн дайым айтабыз, тугандар, бүгүн андай нерседе эч кандай ал нерсенин актуалдыгы калган жок. Эмне үчүн дегенде, биз бүгүн алхамдулилля өзүбүздүн динибизди, ар бир жаран өз каалаган динди ишеним менен жашаганы уруксат берилген. Ошондуктан баягы Жарамазанды бизде ушул адат кылып, аккордеондорду көтөрүп, гитараларды көтөрүп, анан кийин үйлөрдү кыдырып жүргөн, бул шариятыбызда жок нерсе. Жок нерсе. Аллага шүгүр, бул нерселер дагы иншаллах акырындык менен биздин жашообуздан ушундай туура эмес нерселер дагы иншаллах акырындык менен чыгып кетип атат. Жакшылыктын баардыгы иншаллах акырындык менен болот. Баягы мусулманчылык аста-аста, капырлык бир паста дегендей, тугандар, мына ысырапкерчиликке, ушундай ысырапка жол коюу мыйзам менен ошо бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан ушул нерсеге чара көрүлсө жакшы болот деп аттык элек. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бул нерсебиз дагы алхамдулилля бүгүн ишке ашып келатат. Тугандар, Рамазан айы бул берекелер менен оролгон, берекелер түшкөн, жер бетине периштелердин саны ушунчалык көп болуп, Аллахтын мээрими жаап турган мына ушундай ай. Периштелер жер бетин каптап турган ай. Ошондуктан биз ушул айды колубуздан келишинче өзгөчө кармап, тосуп, иншаллах алганда Аллахым бардыгыбызга насип этсин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул нерсеге аябай көп чоң көңүл бурган. Мына ушул айда, тугандар, түрдүү ибадаттардын бардыгы иншаллах берекелүү, бирок ушул айдын ичинде эң эле ушундай бир зарыл болгон нерсе бул Кудайдан кечирим суроо. Истигфар айтуу. Истигфар, кечирим. Кудайдан кечир деп ушул күнөөлөрү үчүн, кемчиликтери үчүн Кудайга тооба кылуу. Мына ошол нерсе иншаллах эң жакшы нерсе. Абу Хурайра радиаллаху анхунун айткан бир сөзү бар. Мен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу астагфируллах деп Аллахтан кечирим сураган инсанды мен көрбөдүм деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардыгыбызга белгилүү болгондой, бул инсан чындыгында мына ушул Кудайдын эң сүйкүмдүү пендеси болуп, пайгамбарлардын, элчилердин арасынан эң улуу зат болгон, жана ошондой эле адам затынын ичинен эң сонун, эң жакшы инсан болгон. Ошондуктан күнөөгө, туура эмес нерселерге эч качан кадам таштаган эмес. Бирок ошентсе дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн үммөтүнө, мусулмандар үчүн чоң бир сабак жана үлгү болсун деп ар дайым мына ушул Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын тили истигфардан үзүлгөн эмес. Тугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимдин мынакей Нух сүрөсүндө айтат: "Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара".
Yursilis semaa aleykum midrara ve yumdidukum bi emvalin ve banin ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Allah айтып атат, мына ушул жерде жараткан кудретти Аллах Тааладан тоба кылып кечирим сурагыла. Жараткан Аллах Таала гаффар, кечирим сурагандардын күнөөсүн кечиргенди жакшы көргөн улуу зат. Аллахтан кечирим сураган кезде туугандар, мынакей Аллах айтып атат, натыйжасын ошол истигфардын чоң пайдаларын бири юрсилис сама алейкум мидрара. Силерге мынакей асманды, мына ошол сууну туугандар, биз билебиз да, мына ошол булуттар каяктан пайда болот. Жер жүзү, мына ушул биз жашап аткан ушул жер бети адамдын организм сыяктуу эле эң чоң пайызын, 70%-ын туугандар мына ушул суу түзөт деңиздер. Адамдын дагы организм 70%-ы мына ушул суудан турат, жидкостьтен. Суу бул улуу бир немат. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Жа'ална минал ма'i кулла шей'ин хай", биз дейт мына ушул суудан бардык тирүү нерсени суудан жасадык деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Туугандар, мына ушул Аллах Тааланын ушул берген ырыскызы аябай мол, ушундай берекелүү болуш албетте бул эң биринчи орунда туугандар бул сугат, суудан зависит этет. Ошондуктан Аллах Таала мынакей силер истигфар айта турган болсоңор, силерге асманды ошондой булуттуу жааны менен суусу көп болгон ушундай белекти Аллах Таала силерге тартуулап берет. Аллах Тааладан дайыма кечирим сураган инсан үчүн туугандар мына ырыскыны бүгүн көпчүлүк адамдарыбыз, жаштарыбыз эч эле ишим жүрүшпөдү, кайсы бир ишти баштабайын, ошол нерсенин бир пайдасын таптакыр мен көрбөдүм, эч эле ишим жүрүшпөй койду деп ошентип жүргөн адамдардын саны канча? Аябай көп. Ошол адамдар жараткан кудреттүү Аллах Тааланын мээримдүү экенин, Кудай Таала мына ушул ырыскы бардык Аллахтын колунда экендигин аңдап түшүнүп, жараткандан кечирим сураганда ырыскынын эшиги мына ушул истигфар менен ачылат. Мынакей Аллах мына ушул аяттын уландысында айтып атат: "Ва юмдидукум би амвалин ва банин", силерди мал, мүлк менен, материалдык ошондой баалуулуктар менен жана ошондой эле банин, перзенттер менен, эркек балдар менен силерди Аллах Таала колдоп коет. Истигфар айтып, Кудайдан кечирим сурап жүргөн силер үчүн Аллах Таала бак дарактарды силерге берип коет. Ва яж'ал лакум анхара, агып жаткан мына ушул сууларды иншаллах Аллах берип коет деп мына ушул аятында Кудайым айтып атат. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан келген бир сөзүндө "Туба лиман важада фи сахифатихи яумал киямати истигфара катира", ушул мазмунда келген бир пайгамбарыбыздын сөзү. Туугандар, мына ушул кыямат күндө ар бирибиздин иншаллах кыямат күндө бул дүйнөдөгү жасаган иштерибиздин, кылган нерселерибиздин бардыгы запистери, туугандар, сааты, минутасы, жана ошол кайсыл жерде болгон ошондой бүт бардык ошол данныйлардын бардыгы туугандар номай амал деп коет. Ошол ар бир пенденин өзүнүн жеке китеби бар. Ошол китеп ар бир пенде үчүн кыямат күндө карматылат. Бул тууралуу Кур'ан аяттары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан нерселери бар. Ар бир инсан ушул дүйнөдөгү жасаган нерсесин полный ошондой фиксация болгон, регистрация болгон ошондой китептери колдоруна тапшырылат. Мына ошол кезде дейт, кимде ким ошол китебинде аябай көптөгөн истигфарлар боло турган болсо, мына ошол инсан кандай сонун, кандай мына ошондой адамга бейиш болсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Туугандар, мына ошол берекенин, ырыскынын, жакшылыктын бардыгы туугандар адамдардын жашоосуна ылайык, адамдардын жашоосуна жараша мына ошондой абалдар бизге келип турат. Биз дайым айтабыз, бул дүйнөдөгү мыйзам ченемдүү көрүнүштөр бар. Мыйзам ченемдүү көрүнүштөр бар. Как аукнется, так и откликнется. Бул дегени адамдын жасаган нерселери ошол баягы бумеранг эффекти менен кайтып келмей ушундай бир адаты бар. Өз ата энесинин тирүүсүндө урматын, сыйын жасабаган инсандардын жазасы ошол күчтөн алдан тайган кезде, карылык келген кезде өзүнүн балдарынан кордук көрүп баштайт. Мына ушул жашоонун ответкасы. Жашоонун бул дүйнөдөгү жашаган нерсесинин жообу. Туугандар,
акыретке кетпей туруп мына ушул дүйнөдө мына ошол нерсенин жообу кайтып келип атат, белеги кайтып келип атат. Бирок ошол дагы жакшы туугандар, бул дагы альхамдулилля. Эгерде ошол жасаган нерсесинин бир результаты адамдын өзүнө кайтып келип, ошол бир оору менен же болбосо кандайдыр бир кырсыктар менен ошол адамдын башынан өтүп кеткен болсо, Аллах Таала бул адамдын күнөөлөрүн кечирип, Аллах Таала мээримдүү жана ошондой улуу март зат. Ошондуктан Аллах Таала эч качан пенделерин бир жасаган кылмышы үчүн 2 ирет жазалабайт. Пенденин жасаган бир күнөөсү үчүн Аллах Таала 2 ирет жазалабайт. Эгерде бул дүйнөдө ошол адамга бир ден соолугунан же дагы башка бир кырсык проблемалар менен ошол пенденин катасы жуулуп кетчү боло турган болсо, иншаллах ошол нерсе кыямат күндө көтөрүлбөйт ошол тема. Биз мына ушул нерсеге абдан көп каттуу көңүл бурушубуз керек. Туугандар, биз айтып келебиз, дуа бул туугандар, дуа уммухул ибада, Аллахка болгон сыйынуунун чучугу бул дуа дейт. Дуа. Аллах Таала айтып атат: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъватад да'i иза да'ан, фальястажибу ли ва лию'мину би ла'аллахум яршудун." Аллах мына ушул аятында айтып атат: "О Мухаммад, эгерде менин пенделерим сенден мен тууралуу суроо узатып, сураша турган болсо, айткын, мен пенделерге аябай жакынмын. Дуа кылган адамдын дуасын мен кабылдаймын, орундатамын" дейт. Ошол кылган дуасын. Бирок ошол нерседе Аллах Таала айтып атат: "Ошондуктан фалиястажибу ли ва лию'мину би" дейт. Условие, шарт коюп атат ушул жерде. Бул дегени мени буйруктарыма, мен айткан, буйрган нерселерди булар аткарышсын деп атат. Ва лию'мину би, мага ишенишсин деп атат. Ошондуктан мусулман адам эч качан, туугандар, экиленүү менен Аллах Таалага болгон мамиле кылбашыбыз керек. Эч качан. Аллах Тааладан дуа кылган инсан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаба" дейт. Кудайга дуа кылганда силер бир дагы бир сомнение, шек, экиленүү болбош керек. Аллах кабылдайт, ушул мен сураган нерсени Аллах орундатат деген ошондой аябай каттуу ишеним менен Кудайга дуа кылгыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп кетти. Экиленбеш керек. Жараткан кудуреттүү Аллах Таалага болгон оюбузду түз кылышыбыз керек. Биздин ушул адамдардын алсыз табиятынын бир ушундай бир көрүнүштөрүнүн бири, туугандар, биз баягы айтат го, күлүк, эң эле күлүк бул дүйнөдө эмне? Адамдын ою, күлүк. Эми ошол күлүктүгү айрыкча адамдарга карата болгон, ошол мусулман адамдардын адамдарга карата болгон ою, жаман ою абдан күлүк. Биз ошол нерсени аябай көп допускать этебиз. Аябай бейгүнөө адамдарды ошондой оюбуз менен бейгүнөө адамдарды ошондой бир жаман ойго биз жол коюп, ошол адамдар тууралуу өзүбүз күнөөгө батып атабыз. Ошон үчүн Аллах Таала айтты эле: "Ижтанибу катира минад-данни инна ба'дад-данни исмун" деди. Жаман ойдон сактангыла. Жаман ой бул күнөө. Эми туугандар, мындан дагы кооптуусу бул адамдарга карата болгон баягы ошол жаман ой боло турган болсо, ошондой ойду Аллах тарапка, Аллахтын тарабына, Аллахка болгон ойду биз абдан түз кылышыбыз керек. Аллахка карата жаман ойдо болбошубуз керек. Эгерде биз Аллахка карата оюбуз ошол нерсени допускать эте турган болсок, туугандар, дал ошол пенденин күткөн нерсесин Аллах Таала берип коет. Аллах айтып атат: "Ана инда хусни занни абди би". Мага болгон мусулман адамдын жакшы ою менен мен бирге болом деди. Ошондуктан туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан бир сөзү: "Ла ямутанна ахадукум илля ва хува юхсину занна билла". Бириңер дагы бул дүйнөдөн көз чумуп кетип атканда Аллахка карата болгон жаман ой менен өлбөсүн, жакшы ой менен өлсүн деди. Туугандар, Аллах мени кечирет, Аллах мени сүйөт, Аллах мээримдүү зат деп Аллах Таалага болгон оюбуз абдан туура болуш керек. Мына ушул нерсени биз үйрөнүшүбүз керек, ушул нерсени кабыл кылсын. Аллахым дагы ушундай туугандар, зекет болсо дагы, ушундай бир садакалар болсо дагы биринчи орунда биздин шариятыбыз эмнени бизге үйрөтөт? Өзүңдүн жакын туугандарыңан башта дейт. Эмне үчүн дегенде, бул өзүнүн жакын тууганынан баштап ошол ишти тута турган болсо, буга двойной сооп болот. Бири тууган урук менен катташуу үчүн сооп жазыла турган болсо, экинчиси ошо материальный
поддержкасы үчүн дагы иншаллах сооп жазылат туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир сөзү бар: "Ибда би нафсика фатасаддака алейха". Садака кылчу боло турган болсоң, биринчи өзүңдөн башта дейт. Эң биринчи өзүңдөн башта. То есть бул адам өзү ошол нерсеге акчага болгон потребностьтары, муктаждыгы бар болуп туруп, бул садака кылсын деп эми бул нерсеге милдеттүү түрдө пенделердин мойнуна бул нерсе жүктөлбөйт. Ушул нерсени жакшылап түшүнүп алышыбыз керек, туугандар. Ошондой эле коңшу, жакын, ошондой жардамга, материалдык поддержкага муктаж болгон адамдарды жасашыбыз керек. Аллахым өзү туура жолдон адаштырбасын. Иншаллах, Кудай бурса, туугандар таравих намаздарын өткөрүп, орозо айын Кудай бурса иншаллах жакшылыктар менен алып өткөндө Аллах насип этсин. Алсыз күнөөкөр пенделериңди Кудайым өзүң кечиргин, жашоодо кетирген кемчилик каталарыбыз аябай көп. Аллахым күнөөлөрдү кечир Кудайым. Ушул Рамазан айына жеткиргениң үчүн дагы Кудайым сага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Орозо айдын ушул жакшылыктарын, орозо айдын ичиндеги Кудайым сен берген берекеттериңди, сенин рахматыңды баарын таап, күнөөлөр кечирилген абалда жашообузду жакшы нукка салган, өзгөргөн абалда ушул ыйык айдан чыкканды Аллахым ар бирибизге насип эткин. Элибизди Кудайым ушундай ортосундагы болгон ынтымагын бекем кылгын. Өлкөбүздү Кудайым ушул жаман кырсык апаттардан жана ушундай жагымсыз жаман бир көрүнүштөрдөн, сырткы душмандардын ойлогон жаман пландарынан Кудайым өзүң ар дайым сактап, коргоп жүргүн. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбиhi